Бишкекте рейд маалында сойкулар аныкталды. Акталада 2 унаа кагышып бир аял каза болду. Ундай үлгүсүндөгү унаа жарылып, кеминде 8 адам каза болду. Тыгынды жоюу үчүн чуркап бара жаткан милиция кызматкери. Чаткалда аял катуу токмоктолуп, күйөөсү шектелүүдө. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чаткалда аял катуу токмоктолуп, күйөөсү шектелүүдө. Жабырлануучунун сүрөтү социалдык тармактарда тарап жатат. Ал 41 жашта, күйөөсү 43 жашта экени белгилүү. Ортодо 4 бала бар. Жалал Абад облустук милициясы аял ооруканада экенин, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Шектүү кармалган, кармалбаганы белгисиз. Тыгынды жоюу үчүн чуркап бара жаткан милиция кызматкери. Социалдык тармактарда жол тыгынын жоюу үчүн чуркап бара жаткан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу милиция кызматкеринин видеосу тарады. Кадрларда кызматкердин унаалардын ортосунда шашып баратканы тартылган. Колдонуучулар анын ишине оң баа берип, чыныгы кызматкер ушундай болот, эмгеги бааланууга тийиш деген сыяктуу колдоолорун билдиришти. Байке красавчик, патруль, машинасын тиге жака таштап, чуркка барып, жолду урегулировать, да, пробканы жайына алып, чуркаган бойдон кетти го. Капец, молодцы. Шарактап бүлгөн үчүн түртүп жибергенин айткан. Москвадагы метролордун биринде 13 жаштагы кызды поезд жолго түртүп жиберген пенсионер аял соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө маалында ал кызды абдан катуу сүйлөп, күлгөн үчүн түртүп жибергенин айткан. Окуя боюнча адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкекте темир жол аркылуу сорттолгон көмүр ташыла баштады. Кыргыз көмүрү кечээ балыкчыдан Денсе Опен проспектисиндеги көмүр базасына 6 вагон, тагыраагы 350 тоннадай кыралдын жеткирди. Компаниянын маалыматына караганда, бүгүн Борбор калаага дагы 13 вагон көмүр алып келинет. Кара кечиден чыккан кесек көмүрдүн тоннасы 5800 сом деп бааланууда. Кыргыз көмүрү Бишкекте көмүр тартыштыгы жок экенин кошумчалады. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нью-Делиде унаа жарылуусунан 8 адам каза болду. Индиянын борбору Нью-Делиде Hyundai үлгүсүндөгү унаа жарылып, кеминде 8 адам каза болду. Бул тууралуу DV агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, ондогон адамдар жаракат алышкан. Окуя жол чыракта токтоп турган жерде болгон. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Полиция башчысы Сатиш Голча жарылуунун себептерине байланыштуу бардык варианттар каралууда деп билдирди. Ал эми тергөө иштерине антитеррордук бөлүмдө тартылган. Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, жарылуу 10 ноябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 19:00 чамасында болуп, анын натыйжасында дагы 6 унаа жана 3 мотоцикл өрттөнгөн. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Акталада 2 унаа кагышып бир аял каза болду. 9 ноябрь күнү Актала районундагы Байытов айылы менен Кайыңды булак айылынын ортосундагы жолдо 2 унаа кагышып бир адам каза болду. Бул тууралуу райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалым болгондой, 9 ноябрь күнү саат 9:30 чамасында Нарын Байытов унаа жолунун 119-чакырымында Toyota Crown үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта келе жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, Audi унаасын сүзгөн. Натыйжада Audi унаасындагы бир аял каза болуп, 2 аял жаракат алган. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде
акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Кыздар сүлгү ороонуп отура калышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы притон аталышындагы рейд өткөрдү. Милициянын маалыматы боюнча 5 күндө 12 саuna 26 мейманкана текшерилип, андан 41 аял аныкталган. Аталган жайлардын ээлерине да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Рейдтин жыйынтыгында эркиндик кызмат көрсөтүп жүргөн 12 аялга укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси менен административдик протокол түзүлдү. Байка, сіз сүйін отасыз ба? О, жеткенме сүйдім да. Көңілге жеттік. Рахмат, өкмөткө рахмат. Өз басында алып атабыз. 5800 сом менен. Эч кандай кошумча жок. Бишкек шаарындагы 15 социалдык топ базаларынын бирине көмүр түштү. Бүгүн Дениз Альпина 306 дарегинде 6 вагон келип түштү. 6 вагон суммарына 370 тонна болот. Эртеңки күнү дагы планда дагы 12 ушундай вагондордон келет. Көмүр жетиштүү болот. Өзүңүздөр көргөн көмүр бул вагон ушул жакка чейин келиш үчүн кара кечеден машиналарга жүктөлүп, жүк ташуучу машиналар жүктөлүп, балыкчы шаарындагы өзүбүздүн станциябызга келип төгүлөт. Ал жактан ушундай вагондорго жүктөлүп, Бишкек шаарындагы азыр өзүңүздөр көргөн көмүр кампага келип төгүлдү. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ачык акционердик коому баардык күчүн элди көмүр менен камсыз кылуу максатында иш алып барып жатат. Састана болуп атканбыз 7,5-8 миллион алабыз деп. Өкмөт тарабынан 5800 көмүр алып атабыз. Өтө кубанычтабыз. 8,000-9,000 отса коркуп атканбыз. Көрсө 5800дөн алсак болот экен, мына 5800дөн алып атабыз. Буюрса көмүр кенен экен, элдин баары көңүлдөр ток болот.